Жаркоп жаш тамак, мен жанталашма Жаркоп деп коюшат го. Мен 3 баламда тең ушул тамакка талгак болгом. Өзүм кээ бирөө жазат, кайненемдин алдында сүйлөй албайт. Бата башка, калуу тилек башка болуш керек да. Мисалы бата айт десең, кайра башынан эле баа айткан калуу тилегин айтып эле анан окуясын айтып берет. Ошого жакыныраак болсом керек да. Себеби мен азыр деле укол сайып, ийне сайып, өзүм капельница кое алмай жайым бар. Биз эмне? Бизде азыр ата-эне кандай болсун кааласа, балам баланча болгонун каалайт. Мен балам врач болот же, мен балам баланча болот деп эле анан балдарды ошого кыйнай беребиз да. Сен болбойт, сен жыргатпайсың дей берсек, анда жыргатпайт бала. Анан эң негизги нерсе баланын ошол өзүнүн ички жашоосуна кийлигишпеш керек экен. Аял заты баары бир аз ылдыйраак турабыз да, сан ылдыйраак турабыз, анан чыдамкайраак болушубуз керек экен да. Аял өзүн карабай койгондо эркек кызганат экен. Же болбосо өзүн аябай карап, үйдү карабай койгондо кызганат экен. Өкүнөм. Көп бала төрөбөгөнүмө өкүнөм, аябай өкүнөм. Жоолук деген бир чарчы эле бир чүпөрөк, бирок ичинде ошол баштын ичи башкача болуш керек да. Аял заты эркекти жиркентип албаш керек, төшөктө. Көчөгө барганда колдон анан келип алып көчөдөн тердеп келген боюнча, баа сасыган эмең боюнча жатпаш керек, бул биринчиден. Салам достор, YouTube каналымдын катталуучулары, аты жөнүм Назира Бердиголова, Дам программасына кош келипсиздер. Бүгүн биз баарыбызга белгилүү, сиздердин ушул жазган бир комментарийиңиздерден окуп калганмын. Назира эже, мен сизден суранамын, айым катары ушул Дам программасына Жанар Атабекованы чакырыңыздар деп жазып калган айымдын суранычын аткарып, бүгүн биз Жанар Атабекованын, мындайча айтканда, ашканасында коноктобуз. Саламатсызбы? Кутман таң сизге чоң рахмат. Ушул Дам программасына тартылып берем деп, макул Назира деп, ушул менин сунушум четке какпай. Достор, сиздер барыңыздар билесиздер, Жанар Атабекова бул айым, мындайча айтканда, радионун ханышасы деп айтсам жаңылышпайм. Бир топ жылдар бою ушул радиодо иштеген, теледе иштеген, заманаа көрсөтүүсүн ушу Жанар эжемди көрүп чоңойгонмун. Айтор ырларда, клиптерде, кинолордо, айтор бүт жакта, бүт тармактардан көргөнсүздөр. Мындайча айтканда, супер айым. Супер айым. Бүгүн эмне тамак жасайбыз? Жаркоп. Неге Жаркоп айым? Жаркоп жаш тамак, мен жанталашма Жаркоп деп коюшат го. Мен 3 баламда тең ушул тамакка талгак болгом. Өзүм бала кезимден жакшы көрөм. Анан кайненем жакшы жазайт, өзүм апам катырат. Анан эң жакшы жасаган тамагым ушу экен. Мен жакшы көргөн тамагымды жасайын дедим. Жаркоп деп койгом, бирок жанталашма деп коюп турмун. Анда жанталашма жасайлы. Жанталашма жасайбыз. Алгач бизге жанталашмага мен өзү тамактамда ашыкча кошумчаны жек көрөм. Себеби апам ошондойго үйрөткөн. Мурун көзгө көрүнгөн нерсе менен жазачубыз. Эт керек кадимкидей эле. Перец, сабиз, пияз, чеснок, жашылдар, зелендер, анан картошка, анан болгону камыры. Жанталашманын негизги нерсеси камыр. Кандай камыр жайыт экенинизди бүгүн биз чогуу биздин көрүүчүлөрүбүз менен байкап көрөбүз. Анда мен эмне кылайын? Биринчи сиз анда эт турасыз, мен пияз ачам. Сен пияз ачабыз, мен эт тура берем. Жарайм, ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы, шүгүр, баардыгы жакшы. Эмне кыласыз? Эмне жаңылыктарыңыз бар? Жаңылык эми азыр ушундай үй жумуштары, андан тышкары өзүмдүн кесибим боюнча оратordук, чеберчилик боюнча курс ачып аткам. Ошонун эле даярдоосу менен эле жүрөм, бутум-бутума тийбей эле даярданып атам. Буюрса жаздын 1-күнү менен 1-ден баштап старталат. Анан ошого даярдык. Онлайн болот сабак негизи. Себеби офлайн өткөнгө чындап баягы үйдөгү жумуштар калып калат экен. Ошон үчүн онлайн деген жакшы нерсени үйрөнүп алдык го биз. Айрыкча карантинден кийин. Анан онлайн сабактар ошо, андан башка мен үй бүлөдө эмемин, бардык жагына жардам бере турган адамдардамын. Каягы чакырсачага кете беришим керек, ошон үчүн. Бул экинчи жумушум деп коесуз. Экинчи жумушум. Ошон үчүн айка жок дегенге болбойт. Айка жок дегенге болбойт. Анан бош болушум керек, ошон үчүн онлайнды тандап алдым.
Болбосо ошону мен алек болом. Онлайн деп калбадыңызбы? Бул эмне сабак? Биздин көрүүчүлөрүбүзгө да кызыктар болсо керек. Балким бул марафонго жетишпей калса, балким кийинкисине деген. Ооба. Сүйлөө чеберчилиги. Бизде азыркы өтө чоң көйгөй ушу да. Мен эмнеден улам ушул нерсе мени көйгөй жаратты. Мисалы, балдарың сабакка барса, жада калса, кийинки мугалимдер диалект менен, өзүнүн баягы региондагы говорлор менен, балдар түшүнбөгөн кептер менен сүйлөшөт. Бул бир. Экинчиден, сөз маданияты эмнегедир жоголуп баратат. Кайсы жерде кантип сүйлөш керек? Ушул нерсе. Анан азыркы мага көп кайрылгандар, эже эл алдына чыксам эле сүрдөй берем, эл алдына чыксам эле калтырай берем. Өкөзгө оңой көрүнгөнү менен көп кишилерге бул чоң проблема, чоң проблема экен. Элдердин алдында сүйлөй албай атам. Кээ бирөө жазат, кайненемдин алдында сүйлөй албай атам. Мен эле сүйлөй албайм керек болсо. Анан сону суроо үйрөнүш керек эле деп. Анан союздун баарын турайынбы? Ооба. Анан сүйлөө маданияты бардык жерде керек. Үйдөн баштап тиги аксакал болгу чакта керек. Мен тойлорду да байкап калдым. Азыр бата берели десе, кээ бир нускалуу карыларыбыз жок болуп баратат да. Анан келечек муунга ошол нерсе жоголуп кетпесе экен деген эле ойдо. Карылар бар, бирок сөздүн мааниси жок, Батамдын өзүнүн бир сөзү бар да. Сөз түрдө да бата деген, бата башка, калуу тилек башка болуш керек да. Мисалы, бата айт десең, кайра башынан эле айткан калуу тилегин айтып эле анан окуясын айтып берет. Андай эмес, бата деген нускалуу, өзүнчө бир салыштырмалуу, адамдын жан дүйнөсүндө бир нерсени пайда кылган салыштырып айтат го, ошондой болуш керек да. Бул бекер эмес, бата менен элгө көрөк, жамгыр менен жерге көрөк, бекер эмес. Жакшы. Жанар айым, үйдө көбүнчө кандай тамактар жасалат? Мен үйдө бизде карама каршылык көп тамак жаатындачы. Неге? Жолдошум такыр камыр тамакты жактырбайт. Такыр жактырбайт. Жолдошум ошончун фигурный окшойт. Ошончун фигурный. Анан сүт тамактарын жактырбайт. Айран, каймак, сары май дегендерди. Домду тамактар жактырбайт. Такыр жебейт, өмүрүндө жеп көргөн эмес. Мен тескерисинче ошолорду аябай жакшы көрөм да. Анан баягы кээде жалкоолук кармап экөөнү экөөлүк жасагандан эринесиң дагы, анан ортодо бир тамакты чыгарабыз. Анан балдарымдын жарымы дагы камыр жакшы көрөт, жарымы жакшы көрбөйт да. Анан ошондон улам тамак жасоодо биз дайым кагаз ыргытмай жайыбыз бар. Ар кимдин каалоосу болсун депчи. Баягы туш келгенин жесин айла жок ушу деп, анан баарыбыз тамакта каалап калганда кагаздарга жазып алып, анан тамак жасайбыз кимдики түшсө. Бул пиязды карчыймы? Ооба, пияз кенен болгон жакшы. Пияздын кенен болгону мейли мантыда, мейли жаркопто болсун, жакшыраак болот да, даамдуураак болот да. Балаларыңызга сапар кылып келсек. Балалыгым Нарындын чоңойдуңуз, ата-энеңиз, апаңыз кандай киши, бир эки үч сөз менен сүрөттөй кетсеңиз, балалык дегенде алгач эмне эсиңизге келет? Балалык дегенде алгач азыр мен майым кызый берсин, Назира. Куюп коеюн. Буларды жууга алайын. Балалык өзү жакшы нерсе, аты эле айтып тургандай. Балалык кезим тоолуу Нарында өттү. Нарындын тетиги. Бир айылында дебейинчи, өзүндө тамаштап калсак, каяктысың десе, Нарында светофордун жанындамын десе, бир эле светофор бар эле. Ооба. Ансарында ошол светофордун жанындамын. Ошол жактан өттү. Балалыгым ушунчалык, кандай десем, эрке, жакшы. Мени тайбас дешчү үйдө. Бербейт билиңиз өзүңүздүкүн, Өзүмдүкүн такыр бербейт элем. Анан кайсы жерде болбосун тартынбай сүйлөйт элем. Ошол кезде. Анан ошондо мен үйдөгүлөр тайбас деп койчу. Кайман атыңыз беле? Тайбас дешчү, анан тайбас боюнча кийин калдым ошойт, ошол профессияда ошого арчи берсең, мен камырын жууй берейин, себеби камыры бир аз тыныгыш керек. Камырды аябай илеп, аябай тыныктырбаса, жаркоп өзүнүн баягы эмесине чыкпай калат. Ошон үчүн колдон келсе, даярдап коюш керек. Анан кадимкидей эле туз, жумуртка, анан суу сөзсүз муздак болуш керек. Камырдын чир алганына, жакшы бышканына эзилбей муздак болуш керек. Ошентип анан тайбас болуп жүрдүм. Ошол кезде эле негизи бирок өзүм кыялымда ырчы болом дечүмүн да. Анан Нарындын өтө бир дайым конкурстарында, кайсы жерде баягы культ массовый иш-чара болсо ошол жерде сөзсүз бар элем да. Анан окуп жүргөн кезде аябай шок болчумун, тентек болчумун. Кыздар менен мукташып коймой жайым бар болчу. Ушинтип мындай
көп эстешет үйдөгүлөр менин бала кездеги окуяларымды башкалардыкына караганда көбүрөөк эстешет да. Башка балдарга Жанар антип деп, Жанар мындай кылып деп эле апамчы. Анан мен минтип деп эле ошол нерсени көбүрөөк эстейт. Балким ошондон улам ойлой берем, өтө эле шок болсом керек деп. Эрке болчумун, үйдүн эркеси болдум. Бир аз негизи баягы эрке болгону менен ден соолугумда баягы апамдар ооруп калат деп эле колумду сууга салдырчу эмес, анан ошон үчүн эркелеп, эжем менден улуу эжем бар. Анан ушу бир мени балалыгымдагы бир нерсе, баягы кыз баягы тестиер болуп калгандан кийин үй жумуштарына аралашат го. Мен анткен жокмун. Мен андай кылган жокмун, себеби эжеме күч көбүрөөк келди. Анан апам ошо эжеме жасатып эле мени аяччу да көп. Ошондон улам үй жумуштары көп. Окшойт, элдин кызы болгонуңузду, алдын ала билген окшойт. Үйдө бир жылт чоңоюп атат, кир жудурчу эмес, ушундай нерселерди кылдырчу эмес. Бирок апам анткен андай кылбаганы менен аялдык башка нерселерге көбүрөөк үйрөткөн. Кол өнөрчүлүккө, мамилеге жакшы тарбия берген да. Себеби мен өзүм тайнем айылдын кошокчусу, колунан көр төгүлгөн ууз кемпир болгон экен. Анан баягы эрте өтүп кеткен турмуштан. Анан ошол нерсени азыр да айта берет, сени окшоштура берем, сени көрө берем, сенден апамды деп. Анан апасына болгон кусалык ошол кыла берет окшойт да. Анан көп нерсени ошо апамдан үйрөндүм. Ошо кол өнөрчүлүккө көбүрөөк үйрөттү. Анан апам ошо отурганда ошо тайнемден ырдаган ырларын ырдап берип, сүйлөгөн сөздөрүн нускалуу кеп кылып айтып берер эле, санжыра кылыпчы. Апам эми жаш эле, бирок ошентсе дагы баягы сөз баккан, түшүнгөн аял да. Анан көп айтып, баягы илгеркилердин салтын айтып, анан отуруп алып ар күнү сурай берет элем, бул бизге кандай тууган, тиги бизге кандай тууган деп элечи. Анан алардын баарын тең узун сабак кылып сөз айтып беришип, ал минтип, анан ал андай болуп деп. Ама ошо сүйлөп атканында дагы сөзсүз апам макаллакка аралаштырат. Ушундай сөздөрдү көбүрөөк сүйлөчү да баягы. Анан ал кезде орусча кошуп сүйлөмөй жок да. Анан таза нукура кыргыз тилинде сүйлөп түшүндүрүп берчү эле. Анан ошол нерседен өзүм да дээринде баргысым да. База жыйнап алган окшойм өзүмөчү. Канча бир туугансыз? 4. Үйдүн экинчисимин. Менден улуу эжем бар, менден кийин иним бар, анан сиңдим бар. Бир туугандарыңыз кайсы кесипти аркалап келген? Бир туугандарым улуу эжем медик. Бирок өзүнүн кесибинде иштебейт. Себеби үйдө мен медик болушум керек болчу негизичи. Андан кийин менден кийин киним программист, азыр Германияда жашайт. Сиңдим болсо эсепчи, бухгалтер. Анан тамашалап күлүп калабыз. Сиңдим айтат, мен журналист болушум керек болчу деп. Мен айтам, мен врач болушум керек болчу, мен медик болушум керек болчу деп. Анан ал нерсе мындай болгон, мен өзү медицина жагына аябай жакын элем. Мени биологиядан берген эжем айтчу эле, сенден жакшы врач чыгат деп. Биологияга жакын белеңиз? Биологияга жакын болчумун. Анан өзү ушундай ошого жакыныраак болсом керек да. Себеби мен азыр деле укол сайып, ийне сайып, өзүм капельница коюп алмай жайым бар. Анан баягы медицинаны аябай жакшы көрөм, изилдеп бул мындай экен, бул дары андай экен, мулор мындай болгондо андай болот экен деп жолун тапканга аракет кылып турам да. Анан өзүм баштан ошого кызыгам. Болгону баягы ырчылык, анан алып баруучулук болуп кесип тандап жүргөн маалда биздин мектепке атайын Арабаевден мугалимдер барып тест өтүп, анан жакшы окучу элем. Окууну аябай жакшы бүткөм. Анан биз экзамен өтүп кетип калдым да. Анан ошо боюнча эле окуп калып эле, анан ошо боюнча журналист болуп калдым. Болбосо мен медик болмокмун дей бересиз. Врач болмокмун деп. Кыйын врач болмок экенсиз да? Менимче бизди көрүп жаткан жаңы өспүрүм журналисттерге же мына жаңы бүтүрүүчүлөргө Кудай буйрса мынакей мамлекеттик тест болот, анан кесип таңдоодо айтсаңыз, мына айылда эле мал багып, мындай карапайым үй бүлөдөн чыгып, анан мына өзүңүз ат жасай алдыңыз да. Анан кээ бирлер айтып коет го, мисалы үчүн мен алга ишенбейм, таанышым жок же акчам жок деп айткандарга пикирге мен такыр кошулбайм. Мисалы үчүн ошого мындай түзмө-түз мындайча айтканда мисал катары сизди келтирсек болот. Туура, таанышы жок, билиши жок, сиз өзүңүз жасай алдыңыз да. Ошол бизди көрүп жаткан, келе жаткан журналисттерге кандай кеп кеңеш берет элеңиз?
Жакшы суроо экен. Негизи кыргызда мындай деген сөз бар. Калоосун тапса, кар күйөт деген сөз бар да. Анын сыңарындай, эгерде калоосун жакшылап тапсаң, кар деле күйүп кетиши мүмкүн. Болгону ошол калоо качан, кайсыл учурда болуп атат, эмнени каалап атасың билгениң жакшыраак да. Эмнени каалап атканың билгениң жакшыраак да. Анан мен ойлойм, жанагы жаңыдан мен журналист болом, же болбосо ан болом, кесип тандоо учурунда турган адамдар өтө кылдаттык менен мамиле кылыш керек да бул нерсеге. Себеби кесип өзү оюнчук эмес. Анткени келечекте сени бага турган, сени ким экениңди тааныта турган нерсе да. Анан мен алгач алардан мурун дагы ата-энелерине айта элем да. Бизде эмне? Бизде азыр ата-эне кандай болсун кааласа, балам баланча болгонун каалайт. Мен балам врач болот же, мен балам баланча болот деп эле анан балдарды ошого кыйнай беребиз да. Андай болбойт да. Бала шыгы болуш керек. Эгерде шыгы болбосо, талантың болбосо ал нерсеге, анда сен анын баарын жасай албайсың баары бир. Сен миллион окусаң деле, жакшы окусаң деле, баарын түгел эле кыйратсаң деле, баары бир жанагы жан дилиң менен жасалбаса ал нерсе көңүлүңдөгүдөй болбойт баары бир. Ошон үчүн мен ойлойм, биринчи ата-энелер ойлонуш керек. Биринчи ата-энелер кыйнап кереги жок. Сен баланча болушуң керек, сен түкүнчү болушуң керек. Мен сенин врач болушуңду каалагам, мен сенин мындай болушуңду каалаган деп эле. Анан балдарды кыйнай берген туура эмес деп ойлойм да. Баланын өзүнүн каалоосун караш керек, Анын үчүн баланын 6-7 жаштан баштап эле эмнеге шыгы бар экенин баамдаш керек экен негизичи. Себеби ошол эле кезде балдар эмнеге шыктуу. Үйдөн мисалы баланын бир нерсе жасап атканын көрөсүң, оюнуна карап тандайсың да, ошондон уланып алыш керек экен. Май даяр болуп калды. Этин салалык. Майды аябай ысытыш керек. Себеби эттин суусу катуу чыгып кетпеш керек. Болбосо даамына бузулуп калат. Анан бул нерсе ден соолукка да зыян деп айтышат экен. Себеби эттин суусу аябай катуу чыгып кетсе, аябай көпкө кууруганга туура келет да. Анда уже эттен башкача нерселер чыгат, зыянсыз нерселер. Анан ден соолукка туура эмес болуп калат деп айтышат. Бул менин билишимче да. Баланын каалоосуна караш керек деп айттык. Андан тышкары сөз түрдө апа дагы, ата дагы кеңеш бериш керек. Себеби заман ар кандай да. Заман мисалы кээ бир учурда балдардын кесиптин ар кандай болсо. Мисалы мурун кайсы бир учурда мен окууну бүтүп аткан малда юриспруденция деген кесип укмуш мода болгон да. Ошол кездеги юрист болом дегендин баары азыр базарда отурат. Неге? Себеби баягы юрист болот десе эле окуп алышкан. Юрист экен деп мындай тээ-түбүн түшүнбөй элечи. Мен юрист боло аламбы, боло албаймбы деген түшүнүк жок эле, юрист десе эле окуп алышкан да. Юристке дагы талант керек, ошого дагы каалоо керек, ошого дагы сенде бир шык керек да. Анан көбүнчөсү ошондой болгон да. Ошол сыяктуу бизде деги эле азыркы жашоодо эмне керек, кайсыл кесип актуалдуу болуп атат. Анан ата-эне көрөгөч болуш керек деп коет. Алдын ала көрөгөч болсок жакшы болот эле да. Мисалы азыр мындай болсо, кийин заман буга барат. Ушуну окутуп коюш керек экен депчи мисалы. Ошондой деп. Көбүрөөк тиет. Ушундан жолун таап кетет деп ойлонуш керек да, мен ойлойм да. Анан эмнени кааласа, менин балам инженер болгонун каалайм деп инженер кыла берген болбойт да. Мен ойлойм, сиз ошол кеңеш берүүчү бир куракка келдиңиз да. Баланы тарбиялоодогу биз кылып аткан туура эмес нерселер. Өткөндө бир жакшы сабакка катышып, баягы жашыл концепция, анан кызыл концепция деген түшүнүк алдым да. Бизди бала кезибизден эле илгери, биз эми совет доорунун кичине чекесин көрүп калгандарданбыз да. Октябрят болуп, пионер болупчу. Анан ошол маалда биздин дептерлерди эжелер текшерип, анан жалаң каталарын текшерип, анан катанын астын кызыл менен чийип туруп, анан бааны дагы кызыл менен коюп коет эле да. Анан катаны ачканда, дептерди ачканда катаң дароо көрүнөт. Себеби ал кызыл да. Анан жалаң каталар көрүнөт дагы. Анан болду, сенде дух түшүп калат да, окугуң келбей калат. Ошол сыяктуу жашоодо, тарбияда да ошондой экен да. Көрсө биз баланын жаман жагын айтып эле, сен мындайсың, мындай кылышың керек, болбой атпайбы, бул жериң болбой калбадыбы деп эле, анан ошону баса көрсөтүп, кызыл менен баса көрсөтө берсек эле, бала түшүнчүйт экен да. Эгерде ошол кезде мен ойлойм да, эгер жанагы концепцияда ушундай экен, эгерде мугалим, мисалы кээ бир башка мамлекеттерде ушундай экен, дептерди алат экен дагы катан эмес туура жактарын, жашыл менен сызат экен, туура жактарын. Анан жашыл менен багып коет экен. Ошол туурасынын көбүнө жарашачы. Анан бала көрөт экен да, жашыл болуп байры жанып турат да көзүнө. Деп анан катасы көп болсо деле жашыл көбүрөөк көрүнөт экен дагы, менин жакшы жагым көп экен деп анан бала умтулат экен да. Демек, эксперимент ошондон улам,
жакшы окуп баштаган да балдарчы. Жанагы бир кайсы бир окумуштунун апасы балаң жаман окуйт экен десе катын тескери окуп берип коюп анан кийин окумуштуу болуп чыккандай биз ушундай дем күч беришибиз керек экен да. Сен болбой сен жыргатпайсың дей берсек, анда жыргатпайт бала. А эгерде көрүп атасың баланын катасын, бирок анын баарын тең аша чаап көрсөтпөй эле, ооба туура сеники, бирок бул жерин мындай кылып коюшуң керек да. Могу жери мындай болсо жакшыраак болгон атат деп койсоң бала ошого умтулат экен да. Эми болду бизде деле ката, мен деле башында урушчумун, булардын баарын түшүнө электечи. Ой, минтип атасың, антип атасың, анан эң балага чоң стресс бирөөгө салыштыруу, баланчанын баласын карачы, шумдук болуп кеттир. Биз да ошондойдон өткөнбүз да. Биз да ошондой уруштарды укканбыз, анан эле жинибиз келген, ал адамды жаман көрө баштайбыз да, салыштырсачы. Баланчанын кызын карачы десе, мен ушул күнгө чейин ошол эжемдин кызын көбүрөөк айтчу элем, апамчы, баланчанын кызын карачы десе эле, ошону жаман көрөм азыркыга чейинчи. Ошондон улам балада мындай адамга болгон көңүл калуу болбош керек деп ойлойм да. Ошон үчүн колдон келсе, баланы жашыл концепция менен чоңойтуш керек. Сен жакшысың, сен колуңан келет, молодец. Азыр жаңылдың го, эртең кайра сонун болот. Себеби бала жыгылат, турмуш жыгылтат, турмуш аябай жыгылтат, бирок кайра турганга үйрөнүш керек да. Ошол турганга баланы үйрөтүшүбүз керек. Жанар айым, уулуңуз азыр өткүл куракта туруптур да. Кантип атасыздар? Эмне кылып атасыңар айтып калгачы. Биз көрүп үй бүлөлөр үчүн да бул жакшы бир кеңеш болсо керек да. Ар бир адамдын өзүн тарбиялоодо эмеси бар деңизчи, бирок балким эмне? Улум өткөл учурдун болуп турган чагында башында жаман болдум. Башталганда бала ар кандай мамиледе болот экен, келип сени кагып коет, сен менен эсептешпейт, ооруп атсаң сурабай коет, кеч келет, айтсаң кагып силтип коет. Баягы ар кандай нерселерди сумкасынан табасың, окуусунан уже кала баштайт, мугалимден угасың. Ошол кезде аябай өзүм стресс болдум да. Өзүң стресс болдуңуз, балам эмес, өзүм стресс болдум. Анан бир чети ойлондум, мен ушунчалык баягы кээде эл арасында жүргөнүмөн кээде ыраазы болуп кетем. Ошол жанымда жүргөн эжелер сен өзүңдү биринчи тарбияла деди да. Сен бул нерсеге балаңа эле басым жасай бербей, өзүңдү тарбияла деп айткан эжелер болду. Анан психологко бара баштадым, чындап. Барганда эмне баягы чалып сурай баштадым, ушундай болуп атат деп таанышым бар эле. Анан ал аябай үйрөттү. Эже мындай кылыңыз, андай кылыңыз, андагы проблемасын. Ал сизге азыркы сиздин проблемаңыз кандай чоң болуп атса, ага да ошондой деп. Анан аны менен кошо, бала менен кошо чоңой баштайт экенсиң. Анан чоңоюп баштадым, кызыкчылыктарына, ал кызыккан нерсеге кызыга баштадым. Ал эмнени көрсө, атайын телефондон мынтип көрүп атканын көрсөм, кызыкса, мен барып телефондон кайра ошону издеп көрүп аттым. Ал эмне депчи. Анан бала менен мен өзү бала менен баштан эле эркин сүйлөшөм. Кайсы тема болбосун. Бизде мындай чек жок да. Биз мурун баягы кино көрүп атып, уяттуу жери болсо жашына калгандарданбыз да. А бизде андай эмес. Биз эң эркин сүйлөшүп, чоңоюп калды, бала түшүнсүн десе, заман ошондой да. Анан эркин сүйлөшүп көнүп калган, бул бир жакшы жагы экен, ошонун баарын эркин айтат. Мен ушундай болтам деп эле ачык айтат. Апа мен ушундай болтам, өтүп кетем ушул жерден, сен просто чыдап тур дейт. Мен аракет кылып атам дейт. Анан кошо аны менен аракет кылышасың. Чындап ушундай болду да. Анан андан тышкары ал жакшы көргөн нерсени жакшы көрүш керек экен, көрүшүң керек экен, дамдап көрүшүң керек экен ал жеген нерсени дагычы. Анан ошого аракет кылдым. Анан эң негизги нерсе баланын ошол өзүнүн ички жашоосуна кийлигишпеш керек экен. Себеби бул азыр сүйүп турган маалы, бир нерсени каалап турган маалы, өзүнчө бир башка бир кыялдарга чөмүлүп турган маалы да. Анан мен барып эле телефонун текшере берсем, сумкасын текшере берсем, сүйлөгөн сөзүн текшере берсем, анда бала чүнчүп кетет. Ошон үчүн жайына коем, текшербейм. Ушул нерсе балама жагаарын да билем. Ошондон улам бир аз өтүп баратабыз, пиктен түшүп кете алабыз. Ошон үчүн бала менен чогуу ошонун возрастынан чогуу эне өтүш керек экен. Анан сөзсүз менин жашоодогу принцибим ушу, эмнени көрбөйүн, кайсыл нерсени көрбөйүн, ордуна өзүмдү коем. Ушул нерсе мен үчүн адат да, ордуна коюп көнүп алгам. Мейли жаман нерсе болсо деле, бирөөгө катуу сүйлөп атсам, жакшы сүйлөп атсам деле, мен мунун ордунда эмне кылмак элем деген суроо дароо келет да. Ошол сыяктуу менин ордумда болсо кандай болот элем, ушунун ордунда болсом деп адам көнүш керек экен. Ошентип өзүмдү баламдын ордуна коюп атып, өзүмдүн өткөн учурумду эстеп атып, буюрса өтүп келатам. Анан эми көптөрү коркутуп атышат, кыз баланыкы андан да жаман болот деп. Билбейм, кызым ондо азыр. Анан эми өткөн учурга кийин баланыкынан өтүп алдык, бир көнүмүш болуп калгандан кийин жакшы болуп калат болуш керек. Жакшы. Куттуктайм өтүшүңөр менен. Аз калдык. Өзүнчө эле бир майрам болчу болду. Анткени кайсы жер көрбөйм, бул суроону берген себебим көптөрүм айтат да, менин кызым 10 жашта да, аны айтып калышат. Ай жакшы элесиңерби?
тиги өтүп кеттиңерби деп элет, анан эмне болду деп эле ушуну сурай берем да, жок жүрөт ал кичинекей эле уста эле деп ошентипчи. Демек мен ошол нерсе күтүп жаткан окшойт да, ошон үчүн сизге ошондой суроо бердим. Жанар айым, биз эми үй бүлө жөнүндө көбүрөөк сүйлөшөт эмеспиз бүгүнчү. Ошол эле учурда биз бала болгон бүт сүйүүбүздү, энергиябызды анан үйдөгү түйшүк, көчөдөгү түйшүккө берилип кетет экенбиз дагы. Анан теги кошунабызга көңүл бурбай калат экенбиз. Кошунабыз деген ал биздин жолдошубуз да, биздин түбөлүк жарыбыз. Ал жакта кандай? Тынч элесиздерби, жакшы элесиздерби? Эң сонун. Мен андай кызганчак эркек кишини көргөн эмесмин. Анан кантип ушу 18 жылдан бери ошол жашап жүрөсүңөр мында? Бизди көрүп жаткан теле көрүүчүлөрүбүзгө бир кеңеш берип кеттиңизчи. Анткени мага көп каттар келет дирекке. Сизге деле келсе керек. Күйөөм кызганчак, кечээ мына бир аяшым көзүнчө бир чапты, анан минтти, аяшыма да кызганат, керек болсо кайниме да кызганат дегендер көп каттар келет. Ошолорго бир жооп болсун. Кантип ушундай кызганчак күйөөндү жеңдиңиз? Ооба, менин күйөөм аябай кызганчак болчу. Өтө кызганчак болчу. Мен ойлойм, катуу сүйбөсө керек деп ойлоп коем да. Деп ошентип айымдар өзү жоошуп коебуз. Ооба, жоошуп коебуз. Бирок оору да. Оору, чоң оору. Балким сиздики ошондой өтө, кээ бирлерки жанагындай урат экендер. Ушундай кол тиет, бул өтө жаман нерсе. Анан оору, үйдө чоң жаңжал да. Анан бул нерсеге баягы бир жакшы сөз бар го, бир эле алакандан үн чыкпайт да. Экинчи кошулгандан анан үн чыгатпайбы? Ошол сыяктуу бул кызганып атса, буда кошо ошону көбүртүп жабыртып атып, анан экөө тиешип кетип, анан уруш чыгып атат да. Аял заты баары бир аз ылдыйраак турабыз да, сан ылдыйраак турабыз, анан чыдамкайраак болушубуз керек экен да. Аллах бизди ошондой жараткан, биз баарына чыдайбыз. Ошон үчүн бизге төрөттү берген, ошон үчүн бизге бала тарбиялоону берген да. Себеби чыдамкайлык бизде көбүрөөк эркектерге караганда. Анан менин жолдошум чындап аябай кызганчак болчу, өтө кызганчак болчу. Мен бир тууган инемен да кызганчумун. Ушундай учур болчу да. Анан ошол учурдан өтүп кеттик. Мен ойлойм, бул нерсе барып ишеничке айланды биринчиден. Экинчиден, эми ал кезде жаш болгонбуз да. Ал кезде жумуш эртең менен кетесиң, кечке жумушта жүрөсүң, кечинде келесиң, эптеп-септеп тамак жасайсың, эптеп-септеп жатасың, эртең менен кайра чампалып туруп кетип каласың, баягы көчөнү көбүрөөк ойлоп койгон окшойм деп ойлойм да. Ошол учурда мен баягы көчөдө элдин көзүнө чыгып, элдин көзүнө сүйлөп, ушинтип жүрсөм эле кызганыч окшойт деп ойлойм. Меники ошондой өтүп кетти. Анан кийин ошону түшүнүп, анан үйгө көбүрөөк мамиле кылганга өттүм. Үйгө көбүрөөк мамиле кылдым, жолдошума көбүрөөк мамиле кылдым, бала төрөдүм. Мейли ошол кезде квартирада жүрдүк, квартирада жүрсөк деле баягы өзүбүздө жүргөндөй ойноп күлүп, аны кошо алып жаныма алып жүргөнгө көргөнүм. Себеби тойго да жалгыз чыкчумун да. Анан ошону түшүнгөндөн кийин жаныма алып жүрө бердим. Чогуу алып бара алган, телек. Анан бара ошол нерсе ишеничке айланды. Бул биринчиден. Экинчиден, кызганып аткан маалда башында аябай менин кошо урушуп, сен ушинтип атасың, мени ушундай көрүп атасың. Чын баягы улуу сөздөй жок, сен мени таптакыр эле элдин аягы кылып салдың деп, ошон менен кошо урушуп, талашып атып, анан урушка айланып кетчү да, биздики уруш көп болчу да. Кийинчерээк ошону түшүндүм, антпеш керек экен. Игнор жардам берет экен. Кээ бир учурда, мисалы, кызганып атса, макул деп, ооба деп унчукпай өтүп кетчүмүн. Эми сен эмне кылайын эми деп баягы аны огош бетер кыйнабай ошондойго өттүм. Тактикасын аябай көп нерсени колдондум да. Ошентип келатканда башка сөздү сүйлөп, кучактай калып, ошондой нерселерге өттүм да. Анан ошондой аракеттерди жасап жүрүп, анан кызганычты жеңдик азыр. Азыр аябай жеңдик дей алам. Бул биринчиден. Экинчиден, кээде кызганганын сагынып кетесиң да. Баягы кызганып жүргөн учурдан кийин кызганбай калдычы да деп каласың. Ошентип жүрчүмүн, анан эмнегедир жолукка келгени кайра кызганып баштады. Аябай сулуу болуп кеттимби деген жок. Аны дагы байкап калдым. Себеби жолукка келгени баягы эл алдында жүргөн адам болсоң, жолукка келди деп көп иш-чараларга чакыруу башталды да. Себеби орто жолдо тыным болуп калганда, анан күнүгө кетесиң, тияка чакырып атат, бул жака жолук кечеге чакырып атат, анан тиги жолукчандар чакырып атат деп баштадым эле. Башында жакшы эле болчу, анан кийин көбөйүп баратканда кызгана баштады. Анан ошол баягы учур эсиме түштү да, мен дагы да үйдөн алыстап баратат окшойм депчи. Анан кайра үйгө байрылап, көп жерлерге кайра барбай, бирине барсам бирине барбай, анан туура чүңүрөйм. Ал жакта түшүнүк жакшыраак, себеби биз шамдан кийин үйдөн чыкпайбыз, же болбосо махрам уруксат бермейинче чыкпайбыз дейбиз го.
жолдошуман уруксат сурайын деп алар түшүнөт да. Анан ошолорго да түшүндүрүп, бирине барсам бирине барбай калганда анан бир аз кайра басаңдап калды. Ошондон улам түшүндүм. Аялдын өзүнөн кетет экен. Аял өзүн карабай койгондо эркек кызганат экен. Же болбосо өзүн аябай карап, үйдү карабай койгондо кызганат экен. Эркекке мамиле жетпей атканда кызганат экен да. Ал сөзсүз эле сен бирөөгө жасанып алып сыртка чыкканда эмес, эркектин өзүнө мамиле кылбай койгондо. Анан кээ бир учурда ашепке огош бетер мамиле кыла бергенден көрө игнор кылып койсоң, бир аз басылат экен. Иши кылып түрдүү методикалар бар. Негизи медицинада деле бир ооруну, мисалы, бир дарыны бир оору жакшы көтөрөт, бирөө көтөрбөйт да. Бирөө айыгат, бирөө айыкпайт. Ошол сыяктуу бул деле оору, анан таблеткасын аргачактан издеп көрүш керек. Улам бирин көрүш керек, улам бирин жасап көрүш керек. Бирөөнөн болбосо бирөө сөзсүз түрдө пайдасы тиет да. Пиязын сала берелик, кошо курулай берсин. Этти жашылчалардын баарын куруп алдык. Өтө катуу куруганга да болбойт. Дамы жакшы болбой калат. Ошон үчүн эми суу куябыз. Сууну биринчи муздап куям мен. Анан керек болгон маалда кайнатып куюп алам да. Муздак суу куябыз да, муну кайнаганын күтөбүз. Анан кайнагандан кийин бир 10-15 мүнөт дейт, дагы бир сыра кайнак сууда болуш керек. Анан кийин картошка салабыз. Азыр буюрса кайнаса, картошканы салабыз. Азыр болсо камыр менен алыша берелик. Жаркоптун эң негизгиси камыр да. Камырды жайын дейсиз. Өзүм негизи камырды жакшы көргөн жаным, камырды аябай кынаптап жасайм да. Элimiz деле кеп бар экен, мен мындай электештеден көргөнбүсүн. Каяктан алдыңыз? Бул өтө жука жаят. Бул жана түрктөрдүн пахлава жайган эмес экен, өбөлүк экен. Анан таап алгам атайды. Түрктөрдүн дүкөнүнөн таап алгам. Өтө жука жайып берет. Ошого жакшы да. Мен мантыны, оромону аябай жука жайган жакшы көрөм да, анан ошого бул аябай жардам берет да. Кебетесин эле көрдүм. Жанар мындай суроо сизге. Сиз өкүл апаңыздын 7 баласы бар. Анан сиз ошо өкүл апаңызды туурап, эмнеге көп балалуу болгон жоксуз? Эмнеге үч эле бала менен токтоп калгансыз? Ден соолук. Ден соолук. Мен баягы көп айтам, жаш кезде Нурбек айтып калган эгер түшүнгөнүмдө жыл сайын эле төрөй бермек экенмин депчи. Анан өкүнөсүзбү? Өкүнөм. Көп бала төрөбөгөнүмө өкүнөм, аябай өкүнөм. Төрөсөм болмок деп. Бирок мен 3 баламды тең кесарево жолу менен төрөдүм да. Ошон үчүн аралар алыс болуп калды. Анан эгер андай болбогондо төрөй бермек окшойм жыл сайын элечи, анан Аллах деле кой деген окшойт. Анан чындап биринчиден ден соолук. Жаш кезде ден соолукту чындап карабай коюп турбуз. Мен сыяктуу, мисалы азыр жаштарга кеңеш берерим. Ден соолук аманат нерсе экен да, айрыкча аял заты. Ким эле болбосун, жакшылап караш керек экен, себеби сен бала табасың, сен ден соолугуң чың болуш керек экен да. Анан ошондон улам билип калдым. Ден соолук маселеси биринчи орунда турат бул нерседе. Башка деле андай нерсе жок, себеби мен андайлардан эмесмин да, кой квартирада жүрөм, үйлүү алам, төрөйүн деп андай деген жокмун. Болгон ошо бир гана ден соолугумдун кедергисин тийгизди, болбосо төрөй бермекмин. Ошол болду да. Апамдын болсо мага баардык жагынан эталон, өкүл апам. Ошон үчүн андай болсо жакшы эле болот эле. Андай ишине кантип өкүл апа болуш айта аласыз? Өзүңүз мурдатан эле атап койдуңузбу? Жок, өкүл апа деген нерсе мындай жакшы угулат го, кулаккачы. Анан Нурбек экөөбүз үйлөнүп, анан биз МВДда иштеп калдык. Ансамбль түзүлүп. Ошол жакта апам да иштечү, өкүл апам дагы. Анан өзүбүз каалап эле, атайлап эле өкүл ата болуп бергиле деп эле коюп алганбыз. Ошондон бери өкүл ата болуп келебиз.
Азыр өкүл апанын статусуна карап коюшат го, мисалы үчүнчү. Бирок баягы байкасаңыз мындай катышпай калат. Анан менде мындай суроо да, сиздин өкүл апаңыз кандай киши, кандай апа? Аябай камкор апа. Чын эле азыркылар көбүнчөсү жанагыдай шебин, анан акчасы барын, ушундай керектүү адамдарды коюп калды го. Мен бала кезде эле мени Гүлнара Кахаровага көп окшоштурушчу да. Жаңы сахнага ырдап чыкканда дагы көптөр айта берчү, сен сиңдиси болосуңбу деп элечи. Анан көптөр окшоштурушчу. Анан бул бир, экинчиден аябай чоң фанаты болчумун, жакшы көрчүмүн. Концерттерин калтырбай барчумун, тааныбасам дагычы, ырларын аябай жакшы көрчүмүн. Ошол кезде бир жакшы ырын азыр өзүм ырдап жүрөм. Анан жакшы көрүп жүрчүмүн, анан кийин чогуу иштеп калдык да. Анан ошол учурду колдон кетирбейли деп, анан жакындашып үчүн, жакын болуш үчүн, өзүмө жакын кылып алыш үчүн анан ошол идеяны айтып, анан өкүл апа кылып алганбыз. Өкүл апам аябай камкор, баардык жагын сурап турат. Мен жолдошум менен болгон мамилемди, ден соолугумду, балдарыма болгон мамилемди бүт баарын сурап турат. Үйүмдө бар жогуман үйдө сурап турат. Тигинин барбы, мунун барбы деп. Барган сайын берерге ашын таппайт. Мындай аял затынын бир башкача эталону, өтө жакшы адам да. Анан аябай камкор биринчиден. Анан бизди ошол семьяга көбүрөөк окшоштурушат. Кебетелерибизди дагы сүйлөгөндөр дагы Нурбек өкүл атам аябай окшош. Мен болсо өкүл апам окшошмун. Семиз арыкча кыздан дагычы. Анан ошон үчүн көптөр окшоштурушат, аябай окшош экенсиңер деп. Балким бул да жөн жерден болбосо керек деп ойлоп коем. Өзүңүздүн канча өкүл балаңыз бар? Бир эле. Бир эки жолу шайланганбыз. Анан турмуш ар кандай болот экен, ажырашып кетишти. Ошол боюнча качпай калдык. Анан азыр болсо ошо кайнагам баласына өкүл апа, өкүл ата шайлаган. Биз ошол мен өкүл апамдан алган тарбияны ошол жака көрсөтөйүн, алар мага кандай мамиле кылса, мен да ошондой мамиле кылайын деп аракет кылам. Өкүл апам мени сурап чалган сайын мен өкүл балдарымды сурап турам. Эстетип турабыз. Эстетип турат. Ансарындай сурап турам. Ошо мен дагы ошол өзүмдүн өкүл апамдай жакшы өкүл апа болгонго аракет кылам, бирок көптөр сунуш кылат. Анан көп деле болгум келбейт, болгусу келбейт. Себеби анын жоопкерчилик керек. Сен ошону балаңдай карашың керек. Өкүл деген нерсе атасына, апасына айта албаган ортодогу алардын маселесин чечип бергенге аракет кылышың керек да. Анан калыс болушуң керек, анан алардын акысына отургуң келбейт. Аларга кайсы бир деңгээлде себепчи болуп анан айтып койбойт белең деген кийин сурак болот да. Ошол нерседен корком дагы, анан өкүл болгусу келбейт көп. Болбосо сунуштар түшөт, анан аябай эле мен ошо кайнагама жок дей албай эле анан макул дейдик да. Болбосо чындап өзүмө жок өкүл апа болбойм дечү элем. Жанарайым, сиз жоолукка келдиңиз, бирок ошол эле бойдонсуз да. Шайыршатман, шаңдуу жерлерде эле жүрөсүз, ошондой эле прям модная, стильная, вся такая жумуш үстүндөсүз, мындай. Сизди жоолук сиз өзгөрткөн жок да. Мисалы үчүн ушун мен эмнени айтайын дедим. Жоолук салууну бул коркунуч эмес, бул коптуу эмес деген сөздү уккум келет да. Сиз ошол жоолук салынып жүргөнүңүзгө жооп бере аласызбы? Ошол жолуңузга ылайыктуу болуп дал жүрө аласызбы? Кылып аткан нерселериңиз баары туура. Ооба, баарынын тең эми баары туура дегидей мен андай дей албайм. Мен баа пендебиз да, катачылык кетет. Мисалы үчүн бөтөн эркек болбош керек. Маңдайыбызда замир деген өтө кыйын оператор бала турат, туура мисалы үчүн. Бирок мунун баарысы мисалы бул жакта болгону менен мен бул нерсенин баарын сен мисалы программа тарталы деп чакырганда, мен сөзсүз жоолуктагы айымдын деги эле диндеги айымдын милдети мен жолдошумдан сурашым керек да. Ушундай оператор келет, болобу депчи, мисалы махрамман сөзсүз сурайм. Үйдө эки махрам отурат, маңдайда оператор отурганы менен тиги бөлмөдө мен ар бир сөзүмдү тыңшап кадрлар отурат. Анын сыңарындай сөзсүз түрдө мен жоолугума жооп бере алам, мен аракет кылып атам. Аябай шумдук жооп бере алам. Оңой нерсе эмес. Жоолук деген бир чарчы эле бир чүпүрөк, бирок ичинде ошол баштын ичи башкача болуш керек да. Бул биринчиден. Экинчиден эмнеге өзгөргөн жокмун, өзгөрбөгөнгө аракет кылып атам, себеби мен жоолукка 8 жыл аракет кылып кадам таштадым да, келем деп. Ошол учурда баарынын тең каршы сөзүн угуп келдим да. Бүт баары тең мен туугандарым деле, жолдошум деле кое турбайсыңбы, бир аябай каалап, бул салым деген эч ким болгон жок мени.
өзүмдү өзүм гана ичимден түртүп, Жанар келишиң керек жолукка деп түртүп келдим да. Мен эч ким сен жолук салынышың керек деп эч ким мага күнүгө талим өтүп, сабак өткөндө жан болгон жок да. Болгондо өзүм ошону каалап турдум. Неге жан дүйнө калады? Эмне дүйнө? Жан дүйнөм калады. Жан дүйнөм калады. Балким китептерди окуп түшүндүм, ошол нерсени түшүнүгүм калады. Кой мен келишим керек дедим. Мен ошондо бир мындай жеңилдик болоорун сезип, анан чекесинен байкап көрөйүнчү деп алгач чыккан жерлериме, тойлорума жолук салынып чыга баштадым. Артка салынып, башымды жыланга чыкпай баштадым. Чачымды көргөзбөгөнгө аракет кылып баштадым. Өзүм ушунчалык жеңилдикти мага жага баштады. Анан келишим керек жолукка деп эле өзүмдү кыйнап туруп алдым да. Анан менин жолук салынгандан кийинки негизги максатым ушул болду. Ошол себеби мен бир тууган эжем мага мынтип айтты да. Жанар, сен жолук салынып алып эмне туулган күндөргө келбейсиңби деп ушинтип аябай ушинтип сурады да. Көрдүңүзбү? Сознанияңыз бизде ошого калган, жолук салынган, үйдө олтуруш керек, үйдөн чыкпаш керек. Мен үйдө эң шайрымын да. Мен ар кимди турайм, ойнойм, күлөм, анекдот айтам, анан алар мени ошондой болбой калат деп коркушкан да. Анан аябай коркуп, ошондой болбой калсаңчы деп эжем аябай сарсана болду да. Ошол нерсе мени аябай ойлондурду дагы. Анан өзгөрбөйм деп өзүмө сөз бердим да. Элдер ошол мен өзгөргөндөн улам динди жаман көрүп калбасын, жолукту жаман көрүп калбасын деп ошол эле койдон жолукта деле өнүксө болот, жолукта деле күлүп жайнаса болот, жолукта деле сонун жакшы жашаса болот деген түшүнүктү бергим келип туруп алды да. Анан ошон үчүн өзгөрбөгөнгө аракет кылам, бирок ошол эле учурда жолуктун өзүнүн шарттарына жооп бергенге аракет кылам. Жолугумдун атын булгап албайын дейм. Мурун мисалы далдаңдап кээде болот го пендечилик, мисалы бирөөнү сөз кылып коесуң, мисалы аялдарда көп болот. Гыйбатчылык кылып коесуң, же болбосо кээ бирөөгө акырын калп айтып коесуң. Ушул сыяктуу нерселер боло берет да. Жолукта антпегенге үйрөнүп келатам да, кой деп үйрөнөм да өзүмдү. Кой, сен жолуктасың, Жанар, сага болбойт бул нерсе деп. Жада калса жеген тамагыман өйдө, бул адал, мен жолуктагайыммын да депчи. Анан үйдө махрамдарым да ошону эскерип турат, айрыкча балам кээде өзүнөн кийинки карындашын урушуп калат, чачыңды жайба, алдыңда кийбе, сен деген апаң жолукта да деп ушинтип калат да. Ошол кезде жоопкерчилиги өтө чоңоюп кетет да. Анан кой, менин балдарым ушинтип атса кой деп өзүң тыйганга аракет кыласың, бирок эми тыят десе эле монтип эле бүрүшүп барып бир жерге отуруп алмак эмес да. Баягы жанар эле боюнча калыш керек да, элдерге динди жаман көргөзбөш үчүн. Менин аркамдан бир топ киши тескерисинче динге келиш керек. Болот турбайбы? Жолук салынып алып деле күлүп жайнаса болот турбайбы деп менин аркамдан көп киши жолукка келсе, менин жеңишим. Анан тескерисинче, бул жолукка келгенден таптакыр эле мүңкүрөп калыптыр, түнт болуп калыптыр, ошо да жолугуң ушу да жүдөп калыптыр, жада калса жолукту туура эмес салынып алгандан да корком, жараштырбайчы, ошентип айтат депчи. Анан ошон үчүн менин аркамдан көп адамдар жолукка келсе экен деп өзгөрбөгөнгө, жакшы жагын көрсөткөнгө аракет кылам. Анан эптеп жолукка келип алган адам өзү эле жолук түзөйт. Жанагы намазды түзөйт муну деген сыяктуу жолуктагы түзөйт аялдычы көп нерседен. Кой, мен жолуктамын да деп каласың. Демек түзөлүп келаткан. Оңолуп келдим. Жакшы, бизде болгон катарына туруп оңолойлук деген аруу тилегибиз бар да. Жанар эми, мынакей сиз айтып калбадыңызбы, аял жүдөп калуу дегендечи? Аял төшөктө кандай болуш керек? Достор, азыр аял төшөктө кандай болуш керек десе, оюңуздар тескери кетип калбасын. Оюңуздар жакшы жакка буруңуздар. Аял төшөккө жатайын деп аткандагы бир төшөккө болгон мамилеси, өзүнө болгон мамилеси. Кантип жатыш керек төшөккө айым? Тазалык ыймандын жарымы деген жакшы хадис бар да. Бул эгерде үйдө тазалык, айрыкча аялда тазалык боло турган болсо, ошол ыймандын жарымы да, сендеги ыймандын жарымы бар деп эсептесең болот. Себеби ыймандын жарымы тазалык экенин даарат гусулдан баштап билип атпайбызбы? Ошол сыяктуу сөзсүз аял денесин таза алып жүрүш керек. Гусулу жок адамдан жер жиркенет деп айтат. Мен жер жүзүндөгү топон суунун баарын, тоо таштын баарын көтөрөм, бирок ушу гусулу жок адамды көтөрө албайм деп айтат экен жерчи. Аны сыңарындай аял сөзсүз гусулда болуш керек, таза болуш керек. Гусул деген жуунуп таза болуш керек деген түшүнүк, сөзсүз. Экинчиден жыпар жыт болуш керек. Бизде тескерисинче, биз жыпар жытты көчөгө себинебиз. Биз көчөгө чыгып барып духин түрүн алабыз, кымбатын алабыз, ожоктон эркелеп алдырабыз, бирок аны ошол алып берген күйөөбүзгө эмес, эшикке чыгып баратканда духин себинип сачып кетебиз да. Мен билбейм, мен баягы төшөккө жатар алдында көп деле аялды көргөн жокмун, бирок мен өзүмдүн психологиямда мен мурун ошончумун. Мисалы, сөзсүз төшөккө жатарда атыр себинген аялды көргөн деле жокмун да. Энди эле көргөнбүз. Анан ошол нерсеге көнүш керек, мен көнүп баратам.
Мен атырды алам, бирок атырды көчөгө эмес, кечкисин себинем. Мисалы да, себеби атыр себинип алып эшикке чыгыш мага болбойт. Негизи эле аял затына болбойт. Анткени сенден чыккан жит сенин жаныңан өтүп кеткен эркектин мурдун өрдөп, бир сыйра мынтип карап же жөн эле жакшаптыр экен дей турган болсо, сен ошонун күнөөсүнө батып каласың да. Сен чоң күнөө тартып каласың. Ошон үчүн болбойт. Тескерисинче биз эшикке өзүбүздү жаап, көргөзбөй, байкатпай чыгып келишибиз керек дагы, жолдошубузга чыгыш керек. Бул эми диндин шарты ошондой. Шариаттын шарты ошондой да. Анан эми азыр эми бара-бара ошого баратабыз. Азыр ошентип келе десең дагы башталат да. Силер мынтип кеттиңер, антип кеттиңер дегенчи бара-бара ошого баратабыз. Бирок негизи эле аял заты мындай алган философиясында деле ошондой. Элестетем. Жатардын астына сөзсүз түрдө алтын атыр колдонуш керек. Сөзсүз. Көчөгө барганда колдон анан келип алып көчөдөн тердеп келген боюнча, сасыган эмең боюнча жатпаш керек. Бул биринчиден. Экинчиден сөзсүз түрдө бул нерсени билбейм, мен кийинчерээк ошол нерсени кабыл алып баратам. Мен 1-2 ай оккам да. Илгери ошо сахабалардын учурунда бир аял өтө күйөөсүн сыйлаган аял болгон экен. Анан ушунчалык сыйлаптыр, күйөөсүнүн баягы суусун даярдап, гусулуна суусун даярдап, даратына суусун даярдап, тамагын өз учурунда даярдап, ушундай кылчу экен да. Кайнап калып картошка сала берейин, картошканы турап сала берсе болот. Анан бир күнү ошол аял киши жарык дүнүйдөн өтөт экен. Анан сахабалардын ошо айтымында кабырга коюп атканда, аялдын башын кыблага буруп атканда, жерден бир чөп өсүп чыгып, анан ал мөмө байлап, анан аялдын оозуна туруп калат экен да. Анан ошондо анан ошол баягы жаназа окуган молдо терстирет экен, бул эмне болгон аял депчи. Себеби ал жашоодо биринчи көрүп турду андайдычы. Анан ошондо ошол аялды сөз кылышкан экен. Бул күйөөсүн аябай сыйлаган аял. Түнкүсүн, кечкисин күйөөсү жатмайынча төшөккө жатчу эмес деп. Күйөөсү биринчи жатат, андан кийин барып жатчу экен. Биринчиден, экинчиден биздикилер шарт деле барып жата алабыз. Анан экинчиден, мисалы, күйөөсү төшөккө жаткан болсо, жарыкты дароо кылып же мисалы жарыкты өчүрүп коюп, анан акырын күйөөсүнүн төшөгүнүн этегинен сойлоп барып жатчу экен да. Көрсө, баягы ал кезде үйлөр сук, анан баягы жарык да жок да. Анан баягы төшөктүн ичи жылуу болот го. Жылуу мынтип тердеп жаткан күйөөсүнө шарт төшөктү ачып ийгенде баягы суук келип, чыйрылып калат, ооруп калат деген аябай сезим болгон экен да. Күйөөгө болгон мамиле да, мисалы да. Анан сөз түрдө баягы кийимдин баарын, жакшысынын баарын тең үйдө күйөөсүнө, кечкисин кийип, көрүнүп күйөөсүнөчү. Анан жада калса ошо жатарга дагы атайлап жакшылап көйнөк кийип да. Ушундай кылыш экен да. Анан мен ойлойм, биз дагы ошентсек күйөөлөрүбүздөн болгон эң жакшы кайра обратный бир мамилени алабыз деп ойлойм да. Ошон үчүн аял заты эркекти жиркентип албаш керек, төшөктө өзүнүн жыты менен, мамилеси менен, назиктиги менен сөз түрдө баягы тартып туруш керек өзүнөчү. Көрдүңүздөрбү, айымдар, төшөк маселеси деп ушуну айтабыз. Төшөк маданияты кечинде төшөккө кант жаш керек. Мисалы үчүн мен мага каттар келет, аялымдан бир жагымсыз жыт чыгат. Мисалы үчүн сиз монтип кийинесиз, тигинтип кийинесиз. Мен аялым ушуну төрөгөндөн ушундай болуп кетти дейм. Бул мырзалардын наразычылыгы да. Ошол сиз мисалы үчүн айымдардын бир тарабын айтып бериңиз. Ошол учурда айымдардан келет. Жолдошум менен жаткым келбейт, Назира айым, насыбай атат, тамеки чегет, жаман сөздөр менен урушат, алга болгон мамилем өзгөрдү, канткенде мен ошол мамилени кайра кайтара алам деген болот да. Мырзалардын төшөк маданияты кандай болуш керек? Буга дагы аял аябай аракет кылыш керек. Себеби эркектер өзү тежигирээк келишет. Мындай айтканын бербейт. Алар антип биздей болуп күзгүгө 1-2 саат каранып турбайт. Чанда эле эркектер бар, өзүн карап, атыр себинип, жасанып кийинип, өзүн карап жүргөнчү. Болбосо көптөрүн аял заты карайт. Ай, бул көйнөгүңдү кийип алчы, алдыгын чеччи. Могу жериң мынтип калыптыр, могу деле кийип алчы деген аялдар көп. Ошону кантип айтыш керек, Жанар айым? Анткени кээ бир эркектер ошону жакшы көрүшпөйт да. Эркек өзү мындай үйдө кожоюн сезиш керек да өзүн. Бизде азыр кандай заман болуп калды, кожоюн сезе албай эле эркекти кошо аралаштырып жатпайбызбы? Ошон үчүн бул жерде дагы эркек төшөктө жакшы болуш үчүн, ошол жанагы жыт жок болуш үчүн, өзүн жакшы алып жүрүш үчүн бул жерде да аял аракет кылыш керек. Сен ошону карап, мунуң мындай болуп калыптыр, бул жериң мындай болуп калыптыр, атыр алып бер, көйнөк алып бер, носки алып бер, баарын алып бер. Ошондо гана сен эркектин жакшы мамилесин табасың. Анткени эркектер тежик болот, өздөрү айтпадымбы? Алар мындай айтканын бербейт.
Алар айткан такыр бербейт да. Ошон үчүн ошолорго аракет кылып, кел мындай кылабыз, андай кылабыз деп ар жагынан, бул жагынан таап аракет кылып жолун табыш керек да өзү негизи. Анан өзү негизи эркек киши, кыргызда бир сөз бар го, күйөө карыса жейин болот дегенчи. Ансыңарындай бунун тетиги түпкү мааниси күйөө деген бара-бара сенин балаң айланып калат да. Ошон үчүн сенин туугандарыңа жейин болуп калат. Ошондон улам калганда бул нерсе. Демек сен балаңа кандай мамиле кылсаң, балаңды кийинтип, ичинтип, анын курсагын тогун карап, ооруп калбаса экен, ушул кийим жарашыктуу болсо экен деп көңүлүң карап атпайсыңбы, жалынып жалбарып. Ошол сыяктуу күйөөгө да ошондой караш керек. Ошондо күйөө анан өзүн оңдой баштайт, өзүн сылап сыйпап баштайт, сага жаккысы келип баштайт. Уялып болот, башында маани бербейт, анан биз жасап коелу эле, болбой атпайбы дейбиз го. Жок, жасай бер, акыры күйөө түшүнөт ошонучу. Анан кой, мен ушундай болушумду каалап атат окшойт деп анан оңолууга барат да. Эркек өзү ошондой калып калат. Сейрек кездешүүчү жаныбарлардан болот экенсиң. Биз жаныбарга салыштырып кой деп таанышат. Жинара, тамашалап калмышсың. Сиз мынакей 18 жыл деле бир оңой эмес. Бул 18 күн эмес, Жанарайым, бул 18 жыл. Артта кылчайсаң, канча күндөр, канча сааттар, канча айлар өткөн да. Эмне түшүндүңүз үй бүлөдө? Эмне экен бул жашоо? Үй бүлө, бала, күйөө, кайнене жашоо эмне экен? Үй бүлөдөн эмнени түшүндүм? Тарбия биринчи орунда турарын түшүндүм. Мейли ал келген келиндин алып келген тарбиясы болсун, мейли ал барган жердин тарбиясы болсун, мейли ошол экөөнүн камыр жумур журулушкандан кийинки балаңа берген тарбиясы болсун, тарбия биринчи орунда турат экен. Канчалык тарбияңды жакшыртсаң, сенин келечегиң ошончо жакшы экен, сенин балдарың ошончо жакшы экен да. Сенин элге болгон мамилең, элден кайра ала турган обратный мамилең дагы ошол тарбияга жараша болот экен. Анан кээде болот экен, эки башка тарбия менен баягы кыйналасың башында, бияктын мыйзамында жүрүп эле башка өлкөгө түшүп калгандай да, башка өлкөнчү, бирок ошондо дагы мен бул жакка келдим, буунукун аткарышым керек деп эле баягы өзүңдүн туугандарыңды да унутуп калбашың керек. Меники биякта мындай да деп, же болбосо меники мындай болчу деп бияка баш ийбеш керек. Демек, алып келген тарбияң менен келген жактын тарбиясын кошуп туруп, өзүңө бир уникалдуу бир тарбия чыгарышың керек экен. Анан ошол тарбия менен бала тарбиялашың керек экен. Мен ошону түшүндүм. Экинчиден, мен бир нерсени түшүндүм. Аял киши эркектен баары бир сөм каршы ылдый болоорун түшүндүм. Ошондой болуш керек экен. Ошондо жашоо жакшыланат экен. Качан сен өзүңдүн баягы мен ушун менен тең укуктуумун дей берсең, жашооң уланбайт экен. Анда сен кайнененин да мамилесин таппайсың, үйдүн да мамилесин таппайсың, күйөөнүкүн да таппайсың. Анан ошондой балдарды тарбиялайсың, анан балаң кайра ошондой ойго туш болот да. Ошон үчүн аял киши бир аз кичине уступкага барыш керек экен, ылдыйраак болуш керек экен, ошону түшүндүм. Анан аял кишиде түйшүк көп болоорун түшүндүм. Анан бара ошонун баарын тең жыйып келип, анан жеңериңди түшүндүм. Негизи башындагы 10 жыл ошо. Жеңиш сен тарапта. Унутпа, бирок алга деген 18 жыл убакыт керек экен. Көрдүңөрбү? Камыр даяр болуп калды. Даяр болуп калды, камыр салабыз. Азыр камыр салабыз. Мен негизи камыр саларда эт картошка менен аралашып кетпесин деп, бул эми кийин кайненемден алган тарбиям болуп калды да. Бул биз нарында кезде жаркопту камырды аралаштырып эле жасачубуз. Мен шаарга келип кайненемден алган нерсем, камырды өзүнчө бышырат. Картошка бышкандан кийин баарын сүзүп алып туруп, анан камырды ошо сорпого кенен бышат экен. Камыр эзилбей, былжырабай, кенен шорподо бышат экен дагы, анан астына камыр салып, үстүнө жаркоп салып, анан жейбиз да. Мынакей биз жана айткандай, мурун биз ушунун үстүнө эле камыр салып аралаштырып салчу элек. Мен кийин турмушка чыкканда үйрөндүм. Ушинтип картошка бышкандан кийин өзүнчө бөлүп алып, анан шорпону өзүнө камыр бышырганда, ошондо камыр кенен, эзилбей, жакшы болуп бышат экен. Ошол методду үйрөнүп алгам. Азыр ошондой стадияга келдик. Ошол учурга келдик. Азыр камырын салсак эле тамагыбыз даяр болот. Мынакей камырыбыз дагы сала турган учурга келдик. Назира буюрса курсакты ачып кетти го. Жанталашма деп ошон үчүн айтат да. Курсак ачып калат, бул даяр болгон чактарынан жанталашып жейбиз да буюрса. Камырларды бири-бирине жабыштырбай, колдон келсе жайып, анан кичине кургатып алып салган жакшыраак. Камыр өзү кайнагандан кийин бир 2-3 эле мүнөттө бышат. Себеби бул колго аябай ийленип, үбөлүктөлүп, өзү жарымышып калган камыр десек да туура болот го. Ошон үчүн ошентип салып, анан
Камырды кенен шорподо бышырып, анан чыгарып алабыз буюрса. Сөзсүз чыгарып алгандан кийин эттердин чыгарып алгандан кийин бир аз суу кайтарабыз. Суу кайтарыш керек, себеби шорпо, эттин бышкан шорпосу кайра-кайра кайнай бергенде кайтарылып, ачуу болуп калышы мүмкүн. Даамы жакшы болбой калат, ошон үчүн суу кошобуз. Суу кайтарабыз деген, бир аз кайнак суу кошобуз деген түшүнүк да. Мынакей камырыбыз даяр болду. Камырды ашып кетсе бир 3 мүнөт кайнатабыз. Өтө эзип жибербеш керек. Жумуртка кошуп курганбыз, бирок ошонсо деле баары эзилип кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн муну астына майы менен кошо чыгарып алганга аракет кылабыз. Себеби камыр майланып турса бири-бирине жабышпайт. Жакшы салынат табактарга дагы. Анан бизден нарында мурун майда кесип камырды, анан шорпо куюп бериши эле да. Жегенден кийин анан шорпонун арасына бирден камыр кошуп койчу эле да. Ошол камырды жакшы көргөн нарындыктар илебой жака камырды сала берет элек. Камырды мындай астына кылып өтө толтурбай, себеби үстүнө азыр биз жанагы куурулган эт, жемиштерди да салабыз да, ошон үчүн чейнеп салганга аракет кылабыз. Достор, мынакей Жанара Атабекова экөөбүз жасаган, биргеликтүү жасаган тамагыбыз дагы даяр болуп калды. Баарыңыздарды дамдап көрүүгө чакырабыз. Мынакей тамактын аты дагы бир укмуш экен, жан талашма деп аталат. Биз жан талашабыз тамак жейбиз, анткени ачка болдук. Азыр эми акыркы эле бир саналуу иштер калды. Жанагындай камыр чыгарып алгандан кийин анан биз үстүнө салып жегенге да оңой болот экен да. Мурун болсо камыр-самырга бүт аралаштырып салчу элек. Жанарайым, буну бизде таластыктар куурма гүлчатай деп атайт. Бат-баттан жана эт салып коноктор келип убакыт алат эмеспи? А бул бир саат, 2 сааттын тегерегинде жасалат. Таласта гүлчатай өзү жана эт салынганда, эт шорпого салынган гүлчатай, а бул куурулгандыктан, пазлив куурулгандыктан ошондой аталса керек, э? Куурма гүлчатай. Бизде гүлчатай таптакыр башка нарында. Бизде кайнак сууга камырды жууруп. Сиз жана жогоруда айтып кеттиңиз, мага абдан жакты. Кудай буйрса, мынакей үлбөгөн жанга жаз келет деп эртең жаз дагы келип калды. Анан эми ойлоймун чоң казанда ошол сиз айткан беш бармакты дагы жасап көрсөтөбүз жайында. Ал гүлчатай башкача. Алга сөзсүз баягы чучуктун майы керек болот экен, ошондо сонун болот да. Эми чучук боюнча сиздер биринчилерсиздер го, нарындыктар. Сиздер жасагандай эч ким жасай албайт, чын. Айтпа. Жашылчаны сепкенде дагы жалгыз эле бир укропту же бир эле жашылчаны сеп койгонду көп жактырайм, себеби даам бир башкача болуп туруш үчүн 2 чөптүн кошулганы жакшы болот да. Бул жерде селдерей менен укропту кошуп койдум. Келиңиз эми чогуу дамдап көрөлү, э? Ооба. Коеюн. Сизге сиз биринчи алыңыз, сен билесиз. Негизи кыргызда коногубуз тиет. Себеби мен жазабат остуй алдым да муну, ошон үчүн. Мен билем кандай экен дамы дейсиң. Мага камырдан салып берсеңиз, мен негизи өзүм камырды жакшы көрөсүңбү? Сен да мага окшош экенсиң. Камыр тамак чыгарма. Камыр тамак. Жебейин деп делип эле кайра эле эртеси күнү камыр тамак жасап коем. Мындай тоюмду да көрүнөт да. Балдарым да мындай тамак жеп атканда ушул тамак жегендей мага сезилип берет да, мындай ток сыяктуу. Анан чөп-чар жеп калса, бул кайра ачык болот. Мен да ошентип берем. Мен да ошентип ойлой берем да. Камыр тамак жесе мен ойлойм. Ыраазы болбойсуң. Ыраазы болом да, ушул тамак жедим, мен тамак жасадым депчи. Ошондой болот. Жетиштүү. Кеңиз бир аз эле дамдап көрүңүз. Ал эми биздин телекөрүүчүлөр азыр көрүп жатса керек, алар айтат, отуруп жебесиңерби деп. Биз сөзсүз түрдө отуруп, ысык чайдан ичип, алдан ары сүйлөшүп, баарлашып дегендей уланат. Болгону сиздер үчүн биз батыраак дамдап көрүп, ана эфирибизди жыйынтыкташыбыз керек. Сиз да албайсызбы келиңиз? Мен алып атам. Мен жазап атып, дамы кандай экенин да билип койду. Сиз апама окшодуңуз го? Биринчи көргөндө камырды көрөм да. Камыр жакшы болсо эле тамактын жеңиши деп ойлойм. Мен биринчи этин көрөм да. Эт аябай жумшак болуптур, сонун болуптур. Ушул жан талашма. Ошондой жан талашып дешет. Ошон үчүн жан талашма десе керек. Камераны өчүрүп койчу, Замир. Чын аябай дамдуу болуптур, достор. Мынакей учурдан пайдаланып биз Жанара Атабековага ыраазычылыгыбызды билдирип коелу. Анан Жанарайым өлбөгөн жанга жаз келет дегенде эшиктер сонун күн тийип турат. Кудай буйрса, мынакей бул жазды биз көрүп жатабыз. Биз көрүп жаткан телекөрүүчүлөргө, айымдарга, мырзаларга бир кабат элек айтып койсоңуз. Не дейли эми, Назира айткандай өлбөгөн жанга жаз келет дейт. Жаз менен кошо жашообузга бир жакшы нерселер көбүрөөк келсин. Жашообуздун ушунусу да жакшы нерсе, себеби тынчтыкта жашайбыз. Бизде жазыбыз жаздай,
кыштай, быйыл кыштын ичинде бир аз эме болбосо, анан суубуз жакшы, биз өтө жакшы жерде жашайбыз, ошого сыймыктанып, ошого шүгүр келтирип жашайлык. Буюрса, ар бир мезгилдин өзүнүн рахатын алып жашасак эле, ар бир жердин, ар бир тамактын, ар бир учурдун рахатын алсак эле, биз жашоодо жеңишке жетебиз. Ошон үчүн рахат алганга үйрөнүңүздөр, күйөөдөн дагы, баладан дагы, тамактан дагы, баарынан рахат алганга үйрөнүңүздөр. Ошо. Рахмат сизге. Достор, Жанар Атабекова менен кызыктуу маек болду. Эфирдин алкагында сиздер түшүнүп көрсөңүздөр керек. Сиздерден суранарым, ушул жан талашма тамагын туугандарыңызга жасап бериңиздер. Жасап жаткан учурда сөзсүз түрдө Instagram баракчаңызга мени жана Жанар айымды жана Замирди белгилеп кетүүнү унутпаңыздар. Ушул тамакты жана өзүбүздүн топтолгон мындай энергиябызды, топтолгон маалыматтарыбызды жашоодон алган Жанар айым экөөбүз 3 саат убактыбызды короттук сиздерге. Сиздерден болгону жакшы бир комментарий жана лайк басуу, каналыма катталууну унутпаңыздар. Анткени ушул жылга бизде көп пландар бар, кызыктуу маектер, кызыктуу даамдуу тамак. Анда эмне деймин, ушундай айымдар, Жанар айымга окшогондор бизге балбандарды, баатырларды тарбиялап берет. Көрүшкөнчө достор, рахат алып жашайлы.